Ассаламу алейкум достор, каналыма кош келиңиздер. Бүгүн сиздерге үй шартында жасалган өтө даамдуу ватрушкин рецепти менен бөлүшөйүн деп турам. Каналыма каттала элек болсоңуздар сөзсүз түрдө катталып кетиңиздер. Видеонун аягына чейин карап, мен менен бирге болуңуздар. Эң биринчи жылытылган сүттү куюп алабыз. Андан үстүнө дрожжубузду салып, жакшылап аралаштырабыз. Андан кийин менде шекер, ванилин жана чымчым туз салабыз дагы. Аралаштырып алабыз. Андан кийин бир жумуртка коштум. Андан кийин алдын ала ээлеп алган унубузду кошуп, жакшылап камыр ыйлайбыз. Өтө катык эмес, өтө жумшак эмес, орточо кылып камыр ыйлап алыңыздар. Мынакей камырыбызды ыйлап алдык. Эми эритилген сливочный майыбызды куюп, үстүнө дагы бир сыйра ыйлап алабыз. Май менен камыр жакшылап аралашыш керек. Мынакей ушундай былпылдаган сонун камыр болот. Үстүн пищевая пленка менен жаап, камырыбыз көтөрүлгүчө жылуу жерге жаап коебуз. Мынакей биздин камырыбыз көтөрүлүп чыкты. Сонун болуп көтөрүлдү. Эми ушул камырды дагы бир сыйра ыйлеп, кайрадан идишибизге салып, үстүн жылуу жаап, 25-30 минутка кое турабыз. Экинчи жолу көтөрүлүш үчүн. Мынакей экинчи жолу да сонун болуп көтөрүлүп чыкты. Биздин камырыбыз даяр. Эми ушундай тоголоктоп алып, кесип чыгабыз бөлүкчөлөргө. Бул жерде 10 же 9 ватрушки чыгат. Бөлүп алдык. Эми ар бирин шарикче кылып тоголоктоп чыгабыз. Өтө сонун даамдуу ватрушки болот. Балдарга жасап берсеңиздер дагы чай менен ичип алышат. Мынакей аралыктарын ушундай алыс-алыс кылып жайгаштырып алабыз. Андан кийин үстүн кичине жаап, кичине көтөрүлгүчөктү дагы кое турабыз. Ага чейин биз начинкасын даярдайбыз. Бул жерде менде творог, жумуртка, сахар, ванилин, чымчым туз, кичине un кетет. Аралаштырып алабыз баарын жакшылап. Творог менде домашний, үйдүн творогу. Мынакей биздин салмабыз да даяр. Мынакей ага чейин камырыбыз да көтөрүлүп калыптыр. Эми ушунда үйдө кандай стакан же бокал болсо, ушинтип ичин оюп, ватрушкинин формасын келтирип чыгабыз. Андан кийин салманы салып баарына. Эки кашыктын жардамы менен салып алабыз. Салып алдык. Эми дагы кичине көтөрүлүш үчүн жаап кое турабыз. Мынакей камырыбыз, ватрушкибиз көтөрүлүп чыкты. Эми жумуртка менен акырындык менен чекелерин сүйкөп чыгабыз. Мынакей даяр. Эми 170 градуста үстү кызаргычакты бышырып алыңыздар. Мынакей биздин сонун былпылдаган даамдуу
жашнакай ватрушкилерибиз бышып чыкты. Сиздер да жасап көрүңүздөр. Видео жакса комментарий калтырып, лайк басып кетиңиздер.